Tinch alып алыс басалбайт, окуучум билим алсын деп канкы. Шабона 4 класста окуйт. Лөлүү тектүүлөр окуган мектепте билим алып, ырларды жаттаган. Алар окуган мектеп 4 класска чейин болгондуктан башка мектепте окуусун уланткысы келерин айтат. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугунан башка мектепте окуй албайт. Күбөлүк алуу үчүн анын ата-энесинин паспорту болуш керек. Анын апасы Гүлзада Фаизова 45 жашта. Учурда жарандыгын аныктаган паспорту жок. Аны алуу үчүн учурда аракеттенип жатат. Бирок бул жараян бир гана соттун чечими менен болушу мүмкүн. Жүзүлүгүмгө апам мени чукуп, Жаштыгымда апам мени төрөп каза болгон. Атам дагы жок. Жеңемдин колунда чоңойгонмун. Азыркы учурда жеңемдин да көзү өтүп кеткен. Колумдан эч нерсе келбей жатат. Ошол себептүү кызыма эч нерсе кыла албай жатабыз. Асын үчүн кызымга эч нерсе албайм батар. Нариман айыл өкмөтүндөгү жаңы маала деп аталган айылда Гүлзада Фаизова өңдүү паспорт ала албай жүргөн лөлүү тектүүлөр жүздөп саналат. Арасында паспорты барлары жөлөк пул да алышат. Аларга мамлекет тарабынан гуманитардык жардамдар көрсөтүлүп турат. Ал эми паспорты жоктор мындай мүмкүнчүлүктөн кур калышкан. Мемлекет жактан 136 мушок берилди. 36 жөлөк пул жардам алуучулар, анан 100 мушок жакыр жашаган, тоголок жетим, жарым жетим, үй бүлөсү начар абалдагы адамдарга берилет основной документ. Көбүнчө метрика көйлөктөрү жок, паспорттору жок жарандарыбызды. Атасы өтүп кеткен, энеси өтүп кеткен, алардын балдары баягы каракат албай, балдары чоңоюп калып, анан ошо гражданствоны такта албай, начар абалда жашагандар бар. Аталган айылдын тургундарына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул тууралуу Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Тынчтыкбек Садыков айтат. Эң негизги паспорт берүү маселеси кыйын болгондуктан өздүгүн аныктоо иштерине басым жасалып жаткандыгын билдиришти. Мындан сырткары мектеп куруп берүү боюнча иштер жүргүзүлөрүн да маалымдады. Буюрса ошол эми билим деңгээли боюнча, айрыкча ошо билим деңгээли боюнча катуу көңүл бурулуп, азыр бир тилекке каршы бир мектебибиз бар, башталгыч. Ошол башталгыч мектепке азыр эми ошол орто мектеп салып, буюрса ошо инвесторлор менен иштеп, ошо республикалык бюджеттерге дагы киргизип, ушул мектеп салып берүү боюнча азыр калган балдар ушул башка мектептерге, ошо жакын арадагы башка айылдарга барып төрт мектепте окушат. Анан интернатта дагы балдарыбыз бар. Интернетке дагы барып 100 бала ошол жерден билим алышат. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо кызматы лөлүү тектүүлөрдүн өздүгүн тактоо иштери 2011-жылы башталганын билдирди. Учурда 247 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Аны алуу кыйынчылык жаратып жатканын айтышат. Биз 3 категорияга, 4 категорияга даже бөлгөнбүз да. Биринчи категорияда мисалы үчүн ошол роддом кагазы бар, туулган ата-энесинин же болбосо апасынын паспорту бар болсо, биз булардын баарына метрика кылып бүткөнбүз. Туулган тууралуу көлүк кылып бергенбиз бүтүн. Экинчи категорияга бөлгөнүбүздө ата-энесинин документи жок, бирок баласынын роддомдо туулган кагазы бар болсо, ошолорду экинчи категорияга бөлгөнбүз. Үчүнчү категория бул совсем болбой турган документтер. Ал жерде апасынын документи жок биринчиден. Туулгандыгы тууралуу роддомдон справкасы жок. Үчүнчүдөн ол баланын апасынын төрөгөн апасынын өзүнүн метрикеси жок. Анын өзүнө метрке кылып паспорт кылайлы десек, анын апасынын паспорту жок болуп, 4 поколение адамда документи жок. Лөлүү тектүүлөрдүн эч кандай документи жокторуна соттун чечими менен гана күбөлүк берилет. 2021-жылы 102 адамга паспорт берилген. Буга чейин 37 окуучу туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Учурда 40 окуучунун документтери сотко даярдалган. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.